Ильязұлы Урматбекке беріліп, Улуттук Боштондук кыймыл боюнча координатор СНГ мамлекеттери боюнча Москва. Армысыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын конференциянын уюштуруучулары жана бүгүнкү конференциянын катышуучулары. Мени бүгүн ушундай жыйынга чакырып отурганыңыздар үчүн чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мындай Кыргызстандын конференциясында мен биринчи ирет катышып жана биринчи ирет сиздердин алдыңыздарда азыр өз оюмду айтып отурам. Буга чейин көп жакшы сын пикирлер айтылды, сунуштар айтылды. Мен Кыргызстанга келгениме 2 жыл болду. 2 жылдан бери мен бир топ Кыргызстандын аймактарын аралап чыктым. Элдер менен жолуктум, коомдук ишкерлер менен жолуктум, партиянын жетекчилери менен жолуктум. Абал чындыгында абдан оор экен. Эми өзүмдүн иштеп кеткен ишим боюнча бир аз салыштырып кетейин. Россияда улуттук боштондук кыймылы деген бар. Улуттук боштондук кыймылы негизги максаты конституциялык реформаны даярдоо болуп эсептелет. Россиядагы конституциялык реформага даярданып жатат. Анткени Россия өзүн эркин суверендүү мамлекет дегенибиз менен конституция боюнча суверендүү мамлекет эмес. Алардын конституциясында да 3 пункт бар. Биринчиси алардын өзүнүн идеологиясын алып жүрүүгө уруксаты жок. Экинчиси алардын улуттук мамлекеттик банкы эч кимге баш ийбейт. Өкмөткө да баш ийбейт, парламентке да баш ийбейт. Ал өз алдынча күнүнө Россия 1 миллиардка жакын долларды чет жака дан катары төлөп турат. Бул сиздер үчүн шок болушу мүмкүн. Ар кандай жолдор менен. Бул Всемирный банк аркылуу, валютный фонд аркылуу жана башка коммерческий банктар аркылуу ошондой дан төлөп турат. Мунун бардыгы 91-жылкы болгон өзгөрүүдөн кийин ушундай абалга туш келип калды. Эми биздин Кыргызстан кандай болуп жатат? Россияга салыштырмалуу биздин Кыргызстандын абалы андан да оор. Анткени Кыргызстандын душманын мен сырттан көргөнүм жок. Кыргызстандын душманы ичинде жүрөт. Мен коомдук турмушту адамдын тирүү организмине салыштырат элем. Мисал үчүн, адамдын организминде ичинде митокурттар болсо эмне болот? Алар семирип кетсе кандай болот? Ал адамдын акыры алып барып ажалына жеткирет. А биздин коомдун ичиндеги митокурттар бир карыштан да ашып 1 метрге жетип калган. Алар ички организм эмес, жүрөгүнө ал турсун мээсине чейин жетип калган. Ошондо биздин коом кайсыл жакка баратат? Кандай болот? Мына ошондуктан ушуну жакшылап ойлонолу. Менин сиздерге бере турган сунушум, бизде конституциялык реформа жасамай сайын эч кандай бизде өнүгүү болбойт. Мен ошондуктан ушул кыргыз келечеги менен кызматташып жаткан ошондуктан конституциялык реформа жасаш керек. Бардыгы келип туруп баш мыйзам конституцияга такалып жатат. Конституцияны Кыргызстандын келечеги үчүн иштей турган ошондой түзүш керек дагы. И Кыргызстандын келечеги үчүн чыныгы патриотторду биз алып келишибиз керек. Анткени азыр Кыргызстандын конституциясы Кыргызстандын келечегин иштеп жатканын мен байкаганым жок. Мындай деген бир дагы көрүнүштү байкадым. Сын айтасыңбы? Сунуштагын. Сунуштайсыңбы? Жасагын. Жасайсыңбы? Жооп бергин дейт. А бизде азыр жооп берген уюм барбы? Жогорку кеңеш жооп бербейт. Өкмөт жооп бербейт. Президент жооп бербейт. Жооп берген отставкага гана кетет. Башка жоопкерчилик жок. Эгер мындай болсо, биз элибизден, жерибизден, мамлекеттүүлүгүбүздөн ажырап калабыз. Ошондуктан бардыгыбыз биригип, терең ойлонуп, адыскөй адамдардын гана жетекчилигинде Кыргызстанды сактап кала алабыз деп ишенем. Рахмат угуп койгонуңуздарга.